Мыналар калың носкилер, булар мужской носкилер. А бул атайын лечебный носки термо. Бул резинкасы атайын бош, жагындай ооруганга деп атайын суроолор боюнча алынган да. Ушундай суроо көп сурап келишет. Бишкек шаарынын тургуну Гүлбурак Чырмашева 3 айдан бери Ош базардагы соода түйүндөрүнүн биринде кийим-кече сатып иштеп жатат. Анын чакан соода сатыгын баштоосуна социалдык контракттын негизинде жардам көрсөтүү долбоору түрткү берген. Учурда ал мурдагыдай жумушсуз үйдө олтурбай, түзгөн бизнес планы аркылуу Мынтип Киреше булагын ачып алды. Мен балдар менен үйдө 5-6 жылдай отуруп калдым. Иштебей эле отуруп калдым. Ошо пособияны көзүн карап отуруп калдым. Кийин ушу 100 миңди алып, носки алдым. Менен кошо комиссияга барышты, ичелер барышып, товар алышты. Ошо мен тандаган товарлардын бардыгын алдык. Шүгүр барып, ошондон бери иштеп атабыз. Аренда төлөп атам. Ичкен жегенибизге чыгып атат, балдарыма жол кире берем. Гүлбурак Чырмашеванын үй бүлөсүнө көрсөтүлгөндөй социалдык жардам үчүн республикалык бюджеттен 292 миллион 600 миң сом бөлүнгөн. Жалпы жонунан 3 миңге чукул үй бүлө тандалып алынган. Долбоордун арты менен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн социалдык жоопкерчилиги жогорулап, чакан бизнести өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө шыктанышты. Жумасына 2 жолу Тордойдон барып, товар алып келем, сатам. 5-нчи күнү, анан 1-2 күндөрү барып алып келем да. Товар алып келип кошуп сатап. Башында азыраак товар келген, бара-бара товарларымды көбөйтүп алдым. Буюрса жакшы, ушу өкмөтүбүзгө рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бишкек шаары боюнча 224 үй бүлө 100 миңден каражат алды. Алардын көпчүлүгү тигичиликтү өздөштүрүп, буйртма менен иштөөдө. Бишкек шаары боюнча 224 үй бүлөгө берилди. Ушул социалдык контракт толугу менен. Ошонун бул Бишкек боюнча квота 350 үй бүлө каралган. Учурда бул 64% түзөт. Дагы да болсо ушул биздин комиссияларга документтер түшүп атат. Ошол социалдык контракт алууну каалоочулардан биз алып атабыз. Азыр ошол мен жогоруда айтып кеткендей үй бүлөлүк көмөкчүлүк пулун алуучулар жана ошол аз камсыз үй бүлө катары райондук социалдык башкармалыктарда катталган жарандар алууга мүмкүнчүлүк алат. Келерки жылы социалдык жардам алуу үчүн 10 миңден ашык үй бүлө келишим түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Каалоочулар райондук мамлекеттик администрациялардагы социалдык контракт ишке ашыруу боюнча убактылуу комиссияларга кайрылышы керек. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.